Бул тергөө купуя деген видеонун сыртка чыгып туралы пикириңиз кандай? Мен көргөн жокмун дейм, көрсөм айтам да. Кимдин күнөөсү экен? Айыпталуучулардын адвокаты. Жок, ким күнөөлүү экен бул жерде? Аны сот аныктайт. Саламатсызбы, Камчы Кыдыршаевич. Венера ББС'ден кечээки видеолор тууралуу эмне дейсиз? Обманчиво, затишье деген сөздөр чыкпады. Не дело стал боюнча, ал Видеолор боюнча. тууралуу эмне дейсиз? Камчы Кыдыршаевич. Төгүлө? Не кармайсың? Барчуга мындай. Сиз айттыңыз го, сот башталса мен дагы үңгатам деп, эмнеге үңгатып айтасыз? Видеону карап отурганда ошо айтып атышат да, айрым адамдар ошол Ташиевдин убагында камалган журналисттер, активисттер жана башка ошол сыяктуу адамдардын айткан сөзүнө караганда Ташиевдики экесе олуттуу, экесе күчтүү айтыптыр. Ал үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек деп атасыз. Сиз кандай дейсиз? Же сиз бул видео бурмаланган деп эсептейсизби? Бул видеолор бурмаланды деп атат сиздердин адвокаттар. Мен көргөн жокмун. Купуя делген тергөөнүн ачыкка чыгып кетишин сиз эмне дейсиз? Кандай баалайсыз? Мен көргөн жокмун дейм, көрсөм айтам да. Сиз юрист катары кечээки видео тууралуу эмне дейсиз? Тергөө убагында чыгып кеткен видеолорду тууралуу, негизи тергөө купуя деп тергелген да туурабы? Мен не айтам, барын көрүп турбайсыңарбы? Жок, Мен тиешелүү органдан сурап, башка прокуратура катары оюңуз кандай? Мурунку башка прокурор катары. мен азыр соттолуучу адаммын. Сотко келип атасыңар. Сотко келсеңер баарын угасыңар да. Процессте көрөсүңөр. Сиз ошол кат келгенде айттыңыз, мен Турцияда элем депчи, бирок жогорку кеңештин төрагасы катары сиз жок болсоңуз да ошол маалда төрага катары жоопкерчиликти сезесизби ошол каттын жогорку кеңешти аралап кеткен үчүн? Жок, мен эгерде 9-unda келсем ал кат келе элек болсо, мен каяктан билем ал каттын келишин? Мен 12-синде келип атам. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мен орун басарым бар да, аны төрага расмий сапар менен чыгардан бир күн мурун биринчи орун басары же кезек менен вице спикерлер төраганын милдетин аткаруучу болуп калат да. Мынтип атышат да, ошол эки чыныгы күнөөлүүлөр сыртта жүрөт деп. Кимдин күнөөсү айрым экен? айыпталуучулардын Жок, адвокаты. ким күнөөлүү экен бул жерде? Аны сот аныктайт. Эч кимди күнөөлүү деп айтканга мүмкүн Уламыз эмес. ушул сиздин кесиптешиңиз да. Камчы Кыдыршаевич, могу кечээки Да, ошол жакта татыр. Ошо мата бuyakta татыр. Эми биз көп жолу өтүнүч келтиргенбиз. Узакбаев Эмилбектин ден соолугу аябай өтө оор экен. Ал боюнча өтүнүчтөр канааттандырып калтырылган. Бүгүнкү күн мага да күтүлбөгөндөй болду. Себеп дегенде мен да ойлогом келет деп. Себеби Узакбаев жактан же мен жактан же жактоочу тараптан эч кандай атайын созуу деген жок. Себеби деген бизге Узакбаев карата далилдердин баары тең сот отурумунда изилденди. Демек, Узакбаевка карата каршы берген күбөлөр болсо, сотко келип, Узакбаевдин күнөөсүздүгүн далилдеп берди. Ошон үчүн эч кандай бул жерде себептер жок болчу, Узакбаев сотко келбеген. Демек, бул жерде реалдуу түрдө Узакбаевдин ден соолугу өтө начарлап кетип бартат. Ошондуктан мен ойлойм, эми кийинки отурумда да келбесе, демек биз дагы өтүнүч келтиребиз. Узакбаевдин башкаруу чарасын карап берүү боюнча.